Эң негизги таң калыштуусу ошол ооругандан кийин 1 жылдай башка оорулар менен ооруган жокмун көп. Ковид менен көпчүлүк адамдарда эле ар ким ар кандай ооруйт экен да. Бардык эски дарттарым бардыгы ооруду. Башында ошо сөөк ооруду, эт ооруду, бөйрөгүм ооруду, андан кийин мурдум, тамагым ошентип отуруп 5-6-7 күндө мындай араң жакшы болдум да. Көп кишилер кымбат дарыларды алып ичпейди да. Узак ооруп атам да. 2 жолу оорудум могул сезондо. Мындай грипп мененчи. Бир жумалап да айыкпайсың, ооругандан ташап кетесиң да. Дары чейсиң, унууласың, тыйналасың, таптакыр айыкпайсың. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бул эки дарыгер берүүсү, анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегмай Жетимишева. Саламатсыздарбы достор? Бүгүн биздин коногубуз Токтосун Шамбетов. Саламатсыздарбы. Баарыңыздар эле билгендей эле биз пост-ковид тууралуу маалымат берип жатабыз. Анан бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз да пост-ковидке байланыштуу болот. Ошондуктан Токтосун мырза сизден бүгүн баягы кабылдамадагыдай элестетип, сизден 1-2 сурообузду узатайлы дегенбиз. Ошол биринчи сурообуз Токтосун мырза, ковид илдетини качан оорудуңуз, кантип оорудуңуз айтып бере аласызбы суранчы? Бүгүн ковидтин кесепеттери, ковидтен ооругандан кийин кандай болот жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи ковид менен мен былтыр ооругам. Былтыр июль, ошо кара июль болуп, элдер көп курмандыктар болуп аткан учурда, көп сандагы адамдардан ковид аныкталып аткан учурда ооругам. Былтыр мен абдан катуу оорудум 2020-да. Агесте бир дагы дарыгер, бир дагы тез жардам, эч бир кызмат иштебей, үлгүрбөй жаткан учурда оорудум. Бирок эч жерге барбай эле айыктым. Мен ковид менен көпчүлүк адамдарда эле ар ким ар кандай ооруйт экен да. Бардык эски дарттарым бардыгы ооруду. Башында ошо сөөк ооруду, эт ооруду, бөйрөгүм ооруду, андан кийин мурдум, тамагым ошентип отуруп 5-6-7 күндө мындай араң жакшы болдум да. Анан ал оорунун баягы денең ооруган, физикалык ооруган башка, бирок психологический да оорусу бар экен да. Тиги биринчи белгилери эмне болду? Мындай айтып бере аласызбы? Мисалы биз жумуштан 2 күн мурда бардыгыбыз бирөө кесиптешибизден чыгып тест положительный. Анан тапшырганбыз тест. Тапшырганда мындай таза чыкты да. Бирок үйгө баргандан кийин 2 күндөн кийин эч нерсең оорубай эле эртең менен турсам жигит менен дам сезбей калыптыр. Биринчи дам сезбей калыптырмын. Себеби тамакка отуруп эле, эртең мененки тамак үйдөн иштеп атканбыз. Тамактанып алып иштейин деп үйдөн иштеп атып, нан жесем деле даамсыз, тамак ичсем деле даамсыз, баягы вареньяны нанга шуап жесем деле даамсыз. Тамак жылытып жедим, даам жөнү келбей жатып го деп. Сен жемсиз анан ойлодум, даам жет сезбей калат экен. Кирип духи жыттасам, духи эле чыкты. Мен ушундай сезбей калдым десем, үйдө биздин үй бүлөдө эжем кыз бар болчу. Алардын бардыгысы да даам сезбей калышыптыр. Ошентип үчөөбүз бир маалда оорудук. Бул былтыр. Кимден жуккан белгисиз. Себеби ошол кезде аябай карманып атканбыз. Азыр эми жай эле болуп калды го. Ал кезде аябай карманып, анан кимден эмне болуп чыккан белгисиз болгон, бирок ошентип бир жума ооруп айыктым. Бирок эң негизги таң калыштуусу ошол ооругандан кийин 1 жылдай башка оорулар менен ооруган жокмун көп. Кыйырып тамак ооруйм. Бирок 1 жылдан кийин азыр ооруп баштадым. Кайра могу сезондук алмашканда ооруйт го. Иммунитет түшүп. Иммунитет түшүп. Узак ооруп атам да. 2 жолу оорудум могул сезондо. Мындай грипп мененчи. Бир жумалап да айыкпайсың, ооругандан ташап кетесиң да. Дары чейсиң, унууласың, тыйналасың, таптакыр айыкпайсың. Иммунитети чыңдаганы бир аракеттер жасап жаттыңызбы? Ооба, жанагы С витамин, ошо лимондо, малинада, анан аскорбинка өзүнчө. Болбосо температураны түшүргөн, парацетамол же башка бир дарыларды ичип мындай андай деле ковидтин мындай дарысын билген жокмун. Себеби таш дарыгерлерге чалганда ошондой эле Закаление тела деп, мисалы үчүн спорт тарабынан бир аракеттериңиз болду эле. Спортко мен ковидке чейин машыкчумун. Ковидте бир аз 6 ай, 5 ай тынуу болуп калдым. Ковидтен кийин баштадым, бирок бирөө айтты эле, мындай көп физический нагрузка келтирбеш керек ковид менен деп чынан. Бирок болбой эле келтирдим. Анан негизи
спортту айрыкча 30 жаштагыга чейин туура машыкпаса, ал денсаулык кайра талкайт да. Сөзсүз түрдө. Туура айтасыз. Вот сиз айтып кетпейсизби, как раз июль, черный июль деп ошол убакта ооруп калыптырсыз. Дарыгерлердин баардыгы кызыл зонада болду. Анан кийин сиздин дарыгерлерге кайрылганга мүмкүнчүлүгүңүз болду? Эрмекке кайрылдым. Эрмекке телефон аркылуу биз сүйлөштүк. WhatsApp менен онлайн сүйлөшсөк, Эрмек айтты, ошол биринчиден эң биринчи эле жакшы жери бул психологический да. Өзүн кармаш керек адам. Анан дары-дармек. Анан дары-дармекти ашыкча ичпеш керек, баягы антибиотик же башка. Эмнелерди сиз ошондо колдондуңуз? Жанагы парацетамол, температура болгондо аспирин, ушул сыяктуу баягы күнүмдүк баягы берки ичесиң го, ошонун ичинде андай ковидтин баягындай гепарин, анан бирдеме деген дарылар сатып аптекеде жатат, аларды биз алганга да мүмкүнчүлүк болчу, эчке чыга албайсың, экинчиден эч жерде сатпайт, кымбат да. Ушул жерде мен кошумча алып кетейин, жанагы психологиялык деп айтып атпайбы. Ушул пандемияда мен бир нерсени байкадым да, биз физикалык жактан чың болсок дагы психологиялык жактан өзүбүздүн баягы үстүбүздөн иштегенди такыр билбейт экенбиз да. Дагы жаштар 18-19 жаштар бар жогу жакшы болсо дагы мындай өлүп каламбы деп корккон, паника алдырган учурлар аябай көп болду. Ошондуктан менимче бул пандемиядан биздин жаштар ушундай сабак болсо. Мен бир аз ушу алдырдым да паникагачы. Бир аз алдырып барып анан жок деп. Анан жанагы экинчи немени айтып атпайсызбы, дары боюнчачы. Ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтуусу боюнча 80% ковидти жеңил түрүндө өткөрөт экен. 20% бул оор түрүндө жана реанимация түрүндө жатып калат. Ошол 20% деген бул өнөкөт оорулары бар. Мисалы үчүн сиздин кошумча өнөкөт ооруларыңыз жок болсо, аны эч кайсы антибиотиксиз же противовирустук дарыларсыз деле жакшы болуп кетсеңиз болот экен да. То есть сиз туура ошол жерде кадамдарды таштапса, биздин көпчүлүк жарандарыбыз болсо баягы корккондуктан антибиотиктерди ичип эле баягы тескерисинче жаман кылып коюп атпадыбы? Себеби эме кылды да, көп кишилер кымбат дарыларды алып ичпейт да. Бул жакшы болот экен, тиги жакшы болот экен. Баягы күнүмдүк эле арзан дарылардын баардыгы кымбаттап кетти. Анан ушул жерде дагы бир нерсе эсиме келип кетти да. Кээ бирки колунда бар адамдар аптеканын бир жарымын сатып алгандай эле болуптур да. Себеби мен чынын айтайын да, бир кызыл зонада иштеп жатканда бирөөнү көрдүм. 4-5 коробка дарыларды, бирок бирөөсү да мындай бир анын бир 10 дарысы керек болушу мүмкүн, калганы кереги жок да. Ошонун айынан биздин башка мүнөзүбүз так сыртка чыгып кетти окшойт деп ойлойм да. Ач көздүк деп оройраак угулуп калышы мүмкүн, бирок ошонун артынан баягы көптөгөн колунда жок адамдар дагы жабыркаган учурлар да көп болду да. Адамдар өзлөрүнө кымбаттоо ошо түздү да, ошентип алып сатып алып. Анан дайыр суроодо ошол ковидтен кийин бул постковид эми биринчиси унчактык. Адамдын постковидтен биринчи белги. Адамдын күнүмдүк жүргөн адамдын атын унутуп калдым да. Мен аты ким эле деп кечке отуруп баягы номер ал калды. Адамдын атын элементарный мындай ким эле деп мисалы көп ойлогон мисалы кесиптешим Айбек болсо, ошонун фамилиясын билбейм да. Айбек ким эле Айбек деп анан терип атып. Болбосо жашыбыз 30-35 деп ошону айкайм да. Анан ковидке шылтап коюп өзүм унчак болуп атамбы деп элдерден сурасам, баары бир ошол ковид деген экен да. Экинчиси азыр ооруганда азыр ошо ковидтен кийин эле барымда бир тревожность кыргызчасы тревожность эле бар да, мындай психологический экен, мындай бир сарсына болуп эле ичиңен болуп бересиң. Сарсына эле болуп бересиң ичиңенчи мындай. Же бул эмнеден билбейм, менде азыр ушундай бар да. Мен жооп берип койсом болот бул суроого. Ошол жанагы биринчи иретте жана унутчаттык деген ооба, бул дүйнө жүзү боюнча ошондой баягы макалалар жазылып атат. Абдан көп адамдар баягы постковидтик мындай блогторду ачып, телеграм каналдарды ачып, ошол кимде кандай белгилер бар дегенде эң биринчи иретте бул унутчактык болуп атат экен да. Анын кантип алынып алыш керек? Азырынча андай жооп жок. Эң башкысы бул иммунитетти чыңдап, анан мисалы үчүн дагы калыбына келеби? Калыбына келе турган мындай немелери бар, шанс бар да, мынтип айтсак, анын үчүн иштеш керек. Башкача айтканда баягы балким витаминдерди, баягы аң сезимди чыңдай турган витаминдер бар да, иммунитетти көтөрө турганчы. Ошолорду ичип, кайра калыбына келип, атайын машыгууларды жасап, ошону келтиришсе болот да. Бирок прям баягы ушул дарыны ичсең,
сен баягы памятьың кайра келет деген пока азырынча андай дары жок. Андай дагы болбойт болуш керек. Болбойт Дегенде деле бул жөн эле баягы унутчактык күнүмкүдөй эле биз кандай машыгууларды кылабыз. Көбүрөөк окуйбуз, анан кайрадан ошону айтып беребиз. Ошол сыяктуу эле бир нерселерди окубасак болду. Башка бир эч кандай чарасы да болбойт, табылбайт да. Жанагы жыт менен даам сезгилген эмне себептен ошо жыт менен даам ошону сен айтып бересиң. Биз былтыр билесизби, биз чакырбадык беле. Оор эмне себептен ошо болду? Дарыгерди ошонун бир нерв бар экен, ошо жакын жайгашкан, баягы кулак, мурун, таңдайдын өткөн жеринде бир нерв бар экен. Ошого жакынан баягы биз биринчи симптомдорубуз бул мурун, анан жөтөл болуп калат атпайбы? Анан ошондон кийин ошого жакын сезгенип калат экен. Анан ошол үчүн эле мындай даам сезүү ошондо анан жоголот экен. Бирок ал деген калыбына келет экен. Канча күндөн кийин, канча айдан кийин, ар кимдики Көрө жылдап келбей калат. Бирок ошол бирок калыбына келет экен. Келбей калгандар бар экен. Ошондой да бар экен. 1% эле сезип калды. 1 жыл убакыт болуп келбей калгандар дагы бар. Аябай ачууну же аябай таттууну эле сезет, ортолору сезбеген. Ооба. Мен дагы кызыктуу бир окуя айтып берейин. Келинчегим дагы ошо жыт сезим жоготуп калбадыбы? Ал болсо баягы май эски эмескен дагы уже азыр билип калыптыр да. Ошондой болупчу. Ошондой бир неме мындай өзгөчөлүктөр дагы бар. Ошо аны деген эч ким түшүндүрө албайт. Мисалы үчүн анан кийин дарылар дагы азырынча дарысы дагы жок. Азыр коркпой эле коюш керек. Ковид изилденип бүтө элек да. Албетте. Менимче ар ай сайын жаңы маалыматтар чыгат деп ойлойм да. Анан жана сарсана деп айтып атпайсызбы? Бул жерде көбүнчө мен ошо менталдык ден соолугубузга маани беришибиз керек экен деп ойлоп атам да. Себеби баягы жана айткандай биз ошо менталдык ден соолуктан иштебегендигибизден көптөгөн маселелер чыгып атат. Аны кантип жакшыртса болот? Бул дегени коом менен бирге болуу, сүйлөшүү, баягы көчөгө чыгып сейилдеп, жакын адамдар менен баарлашып, ошондой нерселерди көбүрөөк мындай адамга керектүүлүгүндү жана мындай жылуу сезимдерди пайда кылыш керек экен да. Бизде көпчүлүк учурда баягы социалдык тармакка кирип бирөө менен сүйлөшкөндө мындай чочунда болуп калбадыкпы? Алыстап калдык. Ошонун себеби болуп ушундай мындай сарсана болгон сезимдер келип калыптыр да. Ушундай экен. Биринчи ооруганда ковид эмне кылып дарыларын эч ким билген эмес. Азыр барбы дарысыз? Ковид болгондо эмне кылышат азыр? Азыркы учурда алгоритм бар. Атайын албетте бул ковид. Сен үйдө жатып эле бүгүн ковид болуп калдым дерте. Азыр эмне кылышым керек? Бүгүнкү күндө атайын баягы дары дармек иштеп чыгара элек, бирок ошонун артынан окумуштуулар изилдеп баягы таап аракет кылып жатышат. Бирок эң башкысы бул эгер ковид менен ооруп кала турган болсоңуз, үй шартында эле баягы үй бүлөлүк дарыгерге телефон чалып, мен ооруп калдым деп баягы мобильный бригаданы чакырып ПЦР алып, эгер бар деп чыга турган болсо, үй шартында эле белгилериңе карап туруп эле, мисалы үчүн жаш курактагы 30-35 жаштагы адам болсо, белгилерине карап, дене табы жогорулаган болбосо, жөн эле жакшы өтүп аткан болсо, жана айтып кеткем, 80% жеңил түрүндө өтөт. Суюктукту ичип, витамин С'ни ичип, анан баягы малина менен чай, лимон менен чайды ичип, 3-4 күн ичинде байкаш керек. Эгер 3-4 күндүн ичинде абалың начарлабай, ушундай эле абалда кете турган болсо, андан ары дагы мындай жакшы болуп кете турган мындай немелер бар да, шанс бар да, мүмкүнчүлүк бар. Анан эгер өнөкөт ооруларың боло турган болсо, кант диабети же болбосо кан басымы жогору боло турган болсо, ал учурларда сөзсүз түрдө ошонун өнөкөт ооруларын дарыларын ичип байкап туруш керек. Баягы дайыма үй бүлөлүк дарыгердин байланышта болуш керек. Эгер начарлап кете турган болсо, анда ошо тез жардам менен гана баягы бетапканага барып жаткызыш керек. Мындай кыскараак айтканда, аны алдын алып же пневмония болбой калыш үчүн атайын дарылар жок да, жок да. Бир гана өзүңдүн абалыңа байкап ишенишиң. Вакцина кандай жардам кылат? Вакцина, сиз вакцина алдыңыз, жакшы өздүштүргөнсүз, ошону айтып берсеңиз. Вакцина эмне жардам кылат мисалы? Мисалы көпчүлүк азыр мындай ойлошот да. Вакцина ушул ковидтин дарысы экен. Көпчүлүк, сиз ошону туура белгилеп кеттиңиз. Баягы вакцинаны алсам эле мен оорубай калам деген. Дарысын ичпедим. Оорубай калам деп түшүнүп. Грипптикине элек да. Ошентип ойлойт экен, бирок бул туура эмес көрүнүш, себеби вакцина бул оорунун жеңил өткөргөнгө гана жардам берет. Мисалы үчүн
биз ковидтен 2 вакцина алып атпайсызбы? Биринчисини, андан кийин экинчисини 21 күндөн кийин. Ошол аралыктагы сиз вакцина албаган адамдай эле жүрүшүңүз керек да. Баягы бет капты кийип, эл көп чогулган жерлерге барбай, баягы үй шартында же болсо жумушка барып кайра келип. Биздин баары болсо биринчи дозасын алып алып эле тойлорго барып эле, баягы Куран окутууларга барып, баягы чүчкүргөн адамдар менен сүйлөшүп эле кайра жуктуруп атат. Анан вакцинаңар жардам бербей турбайбы деген көп жаңылыштык түшүнүктөр да болуп атат да. Бул сиз жана сурагандай эле бул бир гана жеңил эле өткөрүп. 21 күндөн точный алыш керекпи же өткөрүп алып? Жок, ар бирге караганда шартка жараша сиздин состояние ошого жараша болот. 2 жума, 3 жума, 4 жума кийгилердики. Бирок эрежеси боюнча 21 күн ооба. Бирок балким мисалы үчүн адам алгандан кийин 20 ошол 14-21 күнү өзүнүн жакшы сезбей аткан болсо, анда ошону узартат дагы 1 жумагачы. Бирок баягы окумуштуулардын айтуусу боюнча 36 күндөн ашуу болбош керек экен. Экинчи дозировкасычы. Анан дагы бир маалымат, бул 21 күндөн кийин алгандан кийин толук иммунитетибиз бир 15-20 күндөн кийин болчу калына келет экен. 31 2 айдын ичинде болуп калат экен да ошондо. А биз болсо баягы алып бүтө эле келе деле баягы кадимкидей эле албаган алып жүргөндө иммунитетибиз чың болгондой эле жүрүп калып атабыз да ошондой. Негизи неге азыр көп суроо бар, менде да ошол суроо бар. 2 доза алып атат да. Бир эле сайып койсун неге? Мисалы гриппте бир эле прививка алып атат. 2 дозасын эмнеси алат? Бир компоненттен турат экөө тең эле. Мындай жок, мындай экөө бири-бирине байланыштуу да. Экинчи компоненти сайса бул баягы бустер деп коюп атпайбы азырчы? Баягы биринчи алган дозасын күчтүүрөөк кылып мындай формироваться эткенге неме кылат экен да. Получается, сиз биринчи дозасын аласыз, иммунитетиңиз бул жа бир нерсе организмге келди, бул ковид окшош го деп туруп баягы реакция чыгарып иммунитети чыңдаганга чейин экинчиси келет дагы. Ошо экөө бир мындай калпта болуп анан жакшы бир иммунитет чыгарат да. Азыркы учурда жана 3-чүдө деп айтып атпайбы? 3-чүнү берсе андан да жакшы болот экен деп дагы маалымат берип атат. Мен алдым ордун да биринчи эмесинде. Биринчи дозировканы алдым. Дозасында ордун. Экинчисин алганда? Экинчисин алганда эч болгон жок, бирок биринчисин алганда плюс ошого сук тийгизгенге дагы букал болуп калды. Канча күн ордуңуз ошо алганда? 4 күн ордун. 4 күн ордунда. Андан кийин азыр могу күздө болуп атат, мындай болчу эмесмин да. Оорусам азыр грипп болчу. Же суук тийсе, простуда деп коет го. Узак ооруп атам да. Узак ооруйм да. Бул неден же? Бул постковидтин мындай кесепети болуп калат. Мисалы, ооругандан ташап кетесиң. Ооругандан анан ташап кетет. Күн ойлойсуң да, мисалы эми мен мындай өзүмдүн психикамда бар да, азыр уктап турсам жакшы восстановить этилет, иммунитет. Уктап турам. 1 уктап турасың, айыкпайсың, 2 уктап турасың, айыкпайсың, 3 уктап турасың, айыкпайсың, 4 уктап турасың, 5 уктап ташап кетесиң. Ошол ооруп калам деп атасың. Кандай белгилер сизге аябай мындай? Биринчиден сарсана кылат. Биринчиден ошо тревожность болот. Анан аябай чарчаган, уйкуң эле келе берет. Үчүнчүдөн нең оорутканын да билбейсиң да. Туруп эле тамаң ооруйт, кайра мурдуң бүтөт. Анан эметет, анан жанагы давление болгон сыяктуу болсун. Бул жерде жанагы айтып кеткендей эле бирден бир жолу эле бул ошо иммунитетти чыңдоо жана витаминдерди ичип ошондой калыбына келип, ушул күзгү сезон, кышкы сезондон ушундай чыксак буюрса, анан кийинки жылы балким дагы бир кандайдыр бир жаңылыктар келип калат деп ойлойм да. Бирок азыркы учурда чындыгында ушундай маалыматтарыбыз бар да. Ошо витаминдер боюнча. Витаминдерди жанагы азыр сатып атышпайбы, азыр баары айтышат го, мынтип ачып болсун, буга болсун. Ошол витаминге ошол ичке оңбу же муну натуральный алган оңбу да, ушул дайыма экен да. Алманын өзүн жеп эле, банандын өзүн жеп эле, жүзүмдүн өзүн жеп эле алган оңбу, лимондун өзүн ичип. Же жанагындай атайын даярдалган. Себеби капсулалар менен. Капсула аябай көп да, кайсынысы оригинал экенин, кайсынысы эмне экенин билбейсиң да. Азыр маркетинг бүт эле жерде бул иммунитетин көтөрөт, жардам берет. Же балким ошондой бир пустышка дарын ичип эле сама психология менен эле балким жүрүп атасыңбы, же алма жеген оңбу. Ошон үчүн мен эми алма жеп, эме жегенге аракет кыласың, бирок биздин баары рацион кыргыздардыкы динармен да. Бир күн жейсиң, бир күн жебейсиң. Тойдон келип калса жейсиң алманы, жебей калса ошо өйнүп каласың. Өзү тамак аш боюнча рацион бар. Күнүнө бир алма, анан кийин
курага, 3 курага, авокадо деген жана башка деген баардыгы ошо биздин организмде болгон витаминдердин баардыгын толугу менен толтуруп туруш үчүн. А бирок биздин рационубуз өзүңүз айттыңыз, биз андай эмес, мындай однообразный жейбиз, же болбосо биз көп деле мындай ар кандай кабыр картошкадан кийин отуруп алып деген обязательно тиги бадам, анан кийин же болбосо фисташка жебейсиз да, туурабы? Кээде көрүп калсаңыз, конок болуп калса барып анан надо бестеп анан кийин жеп коесуз да. Демек биз жеген тамагыбыз жетпейт негизичи, баягы микроэлемент, анан кийин витаминдер. Ошондуктан анан кийин баягы капсулалардын алсак, анан баары ал жерде күнүмдүк нормалардын баардыгы бар да. Анан ошол бизге оңой болот. Бирок бизде бир неме бар экен. Анын оригиналы туурасы экенин каяктан билсе болот? Ошолор дагы бар да. Бир жак мага келгенде мен мынтип айтам. Эгер сиз бетапка, эгер сиз келип, эгер сиз баягы баарыны жөмө жемиштерди жейм, витамин ичпейм десеңиз, макул, ошондой кылсаңыз болот. Бирок биз андай эч качан кылбайбыз, себеби бир күн ичесиң, экинчи күн ичесиң, үчүнчү күнү ичпей коесуң. Анан үчүнчүсү болсо, баягы биз бир витаминди ичип койсок, анын артынан бир 2 жыл манты же плов жеп коет экенбиз. Ооба да. Анан баягы жеген ичкен нерсебиздин пайдасы да жок болуп калып атат. Анан бул жардам бербейт турбайбы? Туура ичиш керек витамин. Туура ичип, анан кийин баягы витамин ичкенибизден кылган зыяныбыз көп болуп калып атат да. Мисалы үчүн витамин ичип эле баягы жатып алып эле кыймылдабай мен витамин ичип атам дегендер да көп да. Ошондуктан баягы ошо туура айттың, кесиптешим. Себеби дегенде мисалы үчүн кальций ичип атабыз, кальций тиги сөөгүктөргө отложение болуш үчүн кыймыл аракет керек. Болбосо ал жөн эле туалетке кетет да. Демек алардын дагы бир өзүнүн эрежеси бар. Анан манты жеп коет экенбиз, туура эмес кылганыбызды байкап кеттиң, туура айтасың. Мисалы үчүн чай, чай менен витамин же болбосо дары дармекти деле деги болбойт. Тамакты да чай менен ичсе болбойт. Эмне үчүн? Себеби дегенде ашказандын чел кабыгын мынтип пленочка сыяктуу мындай пленка кылып калат экен да. Анан кийин бизде тамак менен кирген витаминдердин баардыгы өтпөйт экен, бизге сиңбей калат экен. Ошого анан кийин айтышат да, суу болсун, чайдан башка болсун депчи. Сок болсун макул. Анан кийин 2 сааттан кийин же болсо 2 саат тамакка 2 саат калганда чай ичсе болот, анан кофе ичсе болот депчи. Баягы Европадагы бир көнүк өздөрүнүн бир адеттери бар го. Ошол туура негизи. Мисалы анда мынтип айтышыбыз керек экен, бизчи. Чайды печенье менен курсак тоос үчүн жеп коюш керек. Чайды отуруп алып эт менен эң туура болот. Отуруп алып аябай жакшы тамак менен чай ичкен берки тамагыңды жууп кетет да. Мисалы мен неме кылам, залга барганда, тамак ичпей үлгүрбөй калганда, батончиктер бар го, протеин. Ушундай жеп коем, ошол туура эмеспи? Эми бал тренировкага байланыштуу туура эле. Туура. Тренировкага байланыштуу бир суроо, ошол ковидтен кийин эмне кылыш керек? Тренировканы эгерде жаңы ооруп айыкса, мен кармаш керекпи, күч келтириш керекпи, аябай? Мен жооп берип коеюн. Тиги эгер бейтап ковидтин пневмония формасы, анан 40-50% пайыз жабыркаса өпкөсү, ошондо бир 6 ай машыкпаш керек. Себеби өпкөнүн кайра калыбына келүү үчүн реабилитация ошол 3-6 айга чейин созулат экен да. Ошондуктан сиз эгер чуркасаңыз же кандайдыр бокс менен алектенсеңиз, сиз бат чарчап каласыз. Азыр бар мен бат чарчап атам да. Бат чарчап калат. Бирок эгер сиз жеңил түрүнөн өткөргөн болсоңуз, балким 10%, 15% болсо, анда акырындыктап спортту тыштабай кичинен, мисалы үчүн бүгүн жарым саат, эртең 40 мүнөт ушинтип акырын узартсаңыз болот да саатынчы. Себеби эгер сиз тыштап салсаңыз, анда иммунитетиңиз такыр эле түшүп кетет. Себеби организмде мындай памяти бар да. Мисалы үчүн Токтосун мырза буга чейин бокс менен алектенгенде азыр эмнеге деп организм күрөшпөй калат экен да. Ошон үчүн өнөкөт сиз айтып аткандай кошумча оорулар кошулуп эле, сиз ошон организм жалкоо болуп ооруп жүрө берет экенсиз да. Ошондуктан тыштабаш керек. Эгер мындай жеңил, орто болсо, оор формасында болсо 6 айга чейин кое туруп, өзүнүн калыбына күч келтирбей, кайра калыбына келгенде гана машыгы башташ керек да. Азыр выносливость деп коет орусча.
чыдамкайлык же болбосо мындай бат чарчап калган залда байкалат да. Азыр мындай бат чарчайт да. Мисалы мурда велодорожкада 5 километр чыгып койсоң, 3 километрден кийин чарча башталат. Ошо бул постковидтик белгилер азыркыга чейин көрүлүп атат да. Бул шартта сиз деген айтпадыбы кесиптешим, дозированный, мисалы үчүн жарым саат басыңыз дегенде, анан кийин 40 мүнөт, анан 1 саат, 2 саат биринчи басасыз, анан кийин бат кадам менен басасыз, анан кийин акырындап чуркай баштайсыз. Азыр болсо алып туруп эле бир нагрузка кыла албайсыз да, ошондо аябай эле сезилип калат ошондо. Жанагы постковидтик белгилерди белгилеп кетпедиңизби? Сиз ошондо баягы тревожность деп айттыңыз, анан бат чарчап калган дедиңиз. Дагы башка белгилериңиз барбы? Мисалы чачып же дагы? Жок, азыр эме белги бар да. Жөн эле туруп эле башың ооруй берет да. Бул мен 30тан ашкандагы куракка байланыштуу ооруу деп мындай эчтеке кылбай да. Мисалы, мен досторго көп тамашалай берем да. Илгери түнү менен клубда, тусовкада жүрүп, көңүл ачып, жыргап, эртең жумушка кетип каласың да. Азыр жөн эле эртең менен саат 12де эртең уктап, эртең менен турсаң башың ооруп калат да. Жөн эле мындай эчтеке кылган эмессиң. Суукта тийген, температура жакшы болгон, жакшы настроение менен уктагансың кечинде. Үйдө эле жылуу комнатада жана туруп эле эртең менен башың ооруп да. Түштөргө чукуп башың эле ооруй берет. Эчтеке жок эле мындай. Бир илгери повод болот да башың ооруганда. Ушундан ооруп атат башым деп койсоң, күнгө чыгып койдум эле. Суукка тийип койдум эле. Жөн эле ооруй. Факторлор албетте бул жерде көп. Мисалы үчүн соц тармакта көп олтурганыбыз, анан уйкубуз туура эмес, мындай аз уктагандыктан, анан үчүнчүсү менимче бул баягы бизде баягы микроэлементтердин жетишсиздиги болгондуктан, ошо 2-3 фактор биригип туруп ушундай белгилерди берип атат да. Ошондуктан балким бул эмеден кийин күчөдү. Мен ооруп ковидтен ооругандан кийин күчөдү. Мурда 1-2 ооручу да, бирок ал сезонный эле болчу да. Мен ысыкты аябай жаман көрөм да мындай. Эмем бар да, ысыкта. Жүдөп кетем ысыкта, чыгып калбайм да. Салкын жерлер жакшы көрөм. Анан ошондо ооруп кетчү мурдачы. Азыр салкын болсо да кээде туруп, мындай башым ооруп кетет. Ошондуктан медициналык текшерүүдөн өтүп, балким баягы дефициттер болуп калса, толтуруп кайра калыбыңызга келтиргенге биз балким жардам берип калабыз. Мен дагы бир суроо бар да. Кантип медициналык текшерүүдөн барып өткөнгө психологик өзүң жеңиш керек. Мен туп-туура деп эсептейм. Жылына бир жолу. Бирок менде дайыма коркуу сезим бар. Азыр бир оорум чыгып калат. Негизи эле чыгат. Ошо оорум чыгып ошондо жүрөйүнчү деп. Жүрөйүн деп анан 1-2 жылдан бери текшерилик. Оорум чыгат. Ошол оорумду уккум келбейт деп. Бул психологический барьер да. Ошо канча жеңсе болот? Сиз айтып бере аласызбы? Мен айтып берейин. Барьер эми биринчиден сиз деген оорудуңуз, ковид оорудуңуз. Канчалык оор өттү, канчалык өзүңүздү сездиңиз ошол мезгилде туруп. Анан кийин ошон менимче өзүңүздү мен эгер ооруп калсам, андан дагы хуже будет деп, андан кийин эң жаманын ойлонушуңуз керек да, андан кийин алдын ала текшерип алайын депчи. Менимче ошентсе болот. Мен өзүм тажрыйбамды айтып берип коеюн. Мен мурун тиш докторуга барам деп 1 ай психологический даярданчумун да. Барышым керек депчи. Анан Бишкекке окууга келгенден кийин, мага ишеничтүү бир докторго баргандан кийин, бүгүн эртең барам десем, ошо эртең барып калдым да. Бул дегени балким сизге баягы ишеничтүү бир дарыгер керек. Сизди баягы ушунча ооруң бар экен, жок болсо да бар экен деп кээде ошондой болуп калат да. Таап атайын жазып коюп. Анын үчүн тажрыйбасы болуш керек да. Ошондуктан балким сиз ишене турган баягы ооруңуз болсо дагы мындай сылык сүйлөп, бул оору эле экен депчи, анан ошентип эле жакшы дарыгер таап барбасаңыз, мындай жөн жеңиш кыйын деп ойлойм да. Мен өзүм деле мен акыркы жолу 3 жыл мурда бөйрөк анан ошого байланыштуу ооруларда текшерип өткөм да, 1 сыйра текшерип. Анан бул машинеңди сток алып баргандай эле экен да. Боозуңду көтөрүп өткөсүң да, тиги мени карап аткандачы. Дагы эмнени айтат деп жанан врачтар айымдыктан карап туруп, так, азыр каныңызга анализ тапшырыңыз, эмеге ачаңызга тапшырыңыз, буга тапшырыңыз. Сиздин бияңызды көрүп коюшуң керек экен, бияк дегенде, кой лучше дейсиң, могу канды эле алып, башы кетейин дейсиң. Эйттеран улам чыгып кеткен. Сизди муну менен дарылайын дедим эле, бирок давлениеңиз да окшойт. Ошого текшерип коюңуз дейт экен.
өзүнчө бир маркетинг деп койбойсуңбу болду? Жок, маркетинг эмес мындай. Аябай психологический ошо бар экен. Эч жер ооруган жок да. Жөн эле өзүмөн өзүм ооруп тап, дарылана бербейинчи деп туруп. Бизде бир проект болгондо мен тажрыйбамда баягы азыркы жашообузда современный деп коебуз го. Ошондо наркотикке кызыккан адамдар абдан көп экен. Анан кийин жаш балдар ошого чалдыгып атыптыр да. Анан кийин кантип биз балдарды алдын ала бир даярдасак болот деп, анан кийин ошондой проект түзүлүп, анан кийин окуучу балдарды эле жетелеп алып барып көргөзүп атышты да. Эгер наркоман болуп калсаң, эмне болот, жыйынтыгы кандай болот деп, анан кийин эң жаман бир стажы бар наркозависимыйлар менен тааныштырды, ошолор менен маек түздүрдү. Анан кийин ошондон кийин алар ошондой болот турбайбы деп баягы информация берилди да. Ошондой эле мисалы үчүн гемодиализде акыркы жылдарды баарын эле белгилүү бизде көбөйдү. Анан диализный центрлер аябай көп шаарда мисалы үчүн. Ошолордо дагы мисалы үчүн бирөөнүн тууганы билбей жүрүп эле, биздин коллегабыз билбей эле жүрүп, эч кандай симптоматикасы жок эле, хроническая почечная недостаточность, бөйрөк иштебей калды, жетишпей калды. Аны өзү деле билген жок, эч кандай симптом болгон жок. Анан аягында диализ деп койду агачы, больницага барды. Бөйрөгү ооруганда. Ооба, бирок анда эч кандай латентный форма болгон экен да, эч нерсени сезбептир. Ошондон анан акыркы күнүнөн кийин анализдерди мага көргөздү. Карасам, бөйрөктүн жетишпестиги болуп чыкты да. Больницага жатты, курс өттү, анан кийин диализ жыйынтыгында. Анан ошондон кийин коллектив, ошол больницада коллективдердин бардыгы коркуп калышы да, аларды дагычы. Ой, алдын ала бөйрөк ооруп калса, кой, мен барып келейинчи, нефрологко барып келейинчи, анализ тапшырайынчы депчи. Менимче ошо туура эле мындай жакшы эле турган состояниянан кийин эң начар бир абалды элестетсең, анан кийин өзүңдү алдагы жок, мага эң оор учурду көрсөткөн жардам берет, коркутат да. Ооба. Тескерисинче, сенде бар экен оору, бирок дарыласа болот деген, мисалы, мен машинени стокко алып барганда бузулуптур. Бирок мен батальон деп коем десе, ошол стокко тапшырам да машинени. Жок, бүт барын ачыш керек. Бүт чачыш керек. 2 күнгө калат го машина. Анда сиздин психологияңыз. 2 күнгө калат го эмес. Экилегинде бүтөм. Туура чечип берип кет. Экилегинде батале запком деген стокко тыштайм да менчи. Жанкен ага үмүт берет го. Мынтет да кээ стокко барсаңчы. Болбойт машина. Анан караттым эле, ушу 3-күн чыгат элем десем. Үлгүрөсүң. Аракет кылып көрөйүн да дебейт да. Анан мен башка стокко алып барсам, батле мындай машина булар оорусу да ушундай. Ушундай ооруйт, азыр берип 2 запчасть тапып келе кал. Жана 3-күн кетет элем десең, 3-күнгө чейин аракет кылып берем, бүткөнгө дейт. 3-күн бүтпөй да калышы мүмкүн бирок сага, үмүт берип атпай. Анан ошо 1-2 дарыгерге барсам, ошентип келем да, 1-2 көрөсүз. Туура нерсе. Бул эркектердин баары көрөтмүн мен. Сыртында сырт жукка кийип жүрөсүң. Газир кишесине, мынчесине бирөөлөр ушундай нерсе болуп деп. Сага үмүт берет. Менин баарын көрөтмүн, сен биринчи эмессиң депчи. Туура айтасыз, көпчүлүк учурларда биз дарыгерлер мани сөзүбүзгө мани бербей, баарын бирдей эле түшүнөт деп эле, тиге барып кел, мону барып кел деп айтат. Бетап болсо, мындай конец света дегендей эле өзүнүн картиналарды чийип коет экен, акырында бир нерсе болуп калып, ошон үчүн коркуп келбей коюшу. Биз билесиңби, 1-чи, 2-чи, 3-чү курста бизде деген психологияны өткөзгөн, келген бейтаптарга кандай мамиле кылыш керек. Алардын эң биринчи алардын психологиясы кандай, характер кандай, анан кийин ошого жараша мамиле кылыш керек. Демек, анда биз үчүн бул минус болду. Биз ошого эмне үчүн билбейм, айтпай эле коеюн. Бирок биз ошол билген нерсебизди биз унутуп баратабыз да. Элдерди коркутуп сүйлөп, дарыгер алдап соолап, жакшы депчи, аябай грузный болсо деле жакшы. Тескерисинче келген кишилердики коркутуш керек да. Келбеген кишилер бар. Эч кылбайт. Бул дарыгер
Құдай денсаулық берсе деп. Андай қойды, Құдай денсаулық берсе емес. Бұл деген орын, Құдай деген сақтан дейді, сөйтіп әрекет қылып көреді. Айғат ешкен. Бұл дәрігердің жұмысы деп ойлаймын. Ушинтип биз баягы бүгүнкү подкастыбызды аяктап Токтосун мырза менен дагы буюрса сүйлөшөбүз, дагы кийинки чыгарылышта дагы баягы суроолор болуп кала турган болсо буюрса. Анан бизде окурмандарда болсо ошол подкасттын астыбызда видео кылып комментарий калтырсын. Ооба, сынак, жакшы сынагыбыз бар бул подкасттын. Кимде-ким ковид менен ооруса, ошону кызыктуу кыскача кылып жазып берсе, кандай ооруду жана ошондой ковидти кантип жеңди биз тандап эң жакшы сыйлыгыбыз бар, ошону беребиз. Бүгүнкү подкастта, бүгүнкү видео подкастта биз сиздерге пост-ковид жөнүндө маалыматтар, ооругандан кийин эмне кылыш керек, ооруганда эмне кылыш керек жана ошондой эле оорубаш үчүн эмне кылыш керек. Ушул Дарыгердин кабылдамасында сүйлөшүү болгондо, ошондуктан көбүнчө бизге Токтосун мырза суроо берди, биз жооп бергенге аракет кылдык. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.